Портал ушундай көрүнүш. Портал. Мына жалпысынан карасаңыздар, жаңылыкка кетет бул жакта. Болгон иш-чаралардын бардыгы тең, болгон иш-чараларды утургусун утуруп бул жактан чыгарып чыгабыз. Ал эми жаңылыктардын ишинде болсо, ичине кирсеңиздер, бул болгон жаңылыктар бизде кошумча сүрөттөрү галереяга кошулуп калат, бизге архив катары кайсы убакта болсо таба аласыздар. Кийинче иш-чаралар топтому дал эле ушундай, өзүнүн базасы бар, эч качан өчпөйт. Ылдый жакка түшсөңүздөр, бул жалпы иш-чаралардын көрүнүшү. Ылдый жакта биздин көрсөткөн сиздерге жогоруда айткан субсайттар боюнча келечек, билим, инсан, элбук, ыктыярчы деген үстүгө чыксаңыздар. Ар бир жаштар саясатын көрсөткөнгө аракет жасадык. Тарыхынан бери көрсөткөнгө аракет жасадык. Деги эле жаштар боюнча инсандардын ойлору эмне экенин көрсөткөнгө жасадык. Кийинки биз жөнүндө карасак, биздин ичинде башкармалыкта ар бир министрликтин ичиндеги ар бир жаштар биз менен кимдер иш алып барат деген суроолорду берип, биздин ушул иштеп аткан башкармалыкта жалпысынан 10 адам иштейбиз. 10 адам боюнча болгон маалыматтардын баардыгы тең бул жакта болот. Телефондон бери, ким менен иш алып барат, жаштарга жанагы маалыматты ачык берүү принцибин колдондук. Кийинкиси. Биз жаштардын саясатындагы тарыхты көтөрүп чыктык. Деги эле жаштар саясаты кайсы убактан бери башталган? 90-жылдан баштап эмне болчу ошол мезгилде жаштар? Кандай структурада болчу? Министрлик беле, агенттик беле? Ошол мезгилде министр ким болгон? Ошол жаштар боюнча иштеген жетекчилер ким болгон? Ар бир жылды карасак, 2001-2006 жылдары өзгөрүп кеткен, курулушуп кеткен багыттарды да эске алдык. Министрликтер жоюлуп, башкача аталыштар болуп калгандары бардыгы тең жогоруда көрүп тургандай, ар бир инсан боюнча, ар бир жетекчи боюнча деги эле ошол мезгилдеги кылынган маанилүү жумуштар боюнча биз хронология катары бул порталга киргиздик. Кийинчи биз жөнүндө бул жалпы министрлик, жаштар саясаты, эми биздин долбоорлор деги эле кайсы багытта болсун, биз эми бул эмин толтуруп жатабыз. Мактуу конуктор бардыгы тең кайсы долбоор болсун, ким менен болот, жана башка дедлайндар менен бунун ичинде болуп турат. Кийинчи координациялык кеңештер боюнча кыскача айтсак, биз жаштар саясаты боюнча, иш жүргүзүү боюнча бир топ координациялык кеңештер, мына иштеп аткан эл аралык уюмдар, жогорку окуу жайлардын координациялык кеңештери бирөөсүн көрсөтөлү, университеттер боюнча. Мына жакында эле түзүлгөн координациялык кеңеш 2 министр төрага, анан ар бир жогорку окуу жайлардын тизмеси бирөөсүнө кирип көрсөңүздөр, бул ошол жогорку окуу жайдын өзүнүн сайтына кетирип койдук. То есть жаштар издейм, маалымат издейм дей турган болсо, бизде билим багытында дагы дал ушул базалардан жогорку окуу жайга тапшырам деген жаштар үчүн университеттерди ар бир университеттин сайтына кирип отурбай, бияка бир кирип туруп, университет боюнча келген маалымат алууга, бир жерден алууга, менимче жаштарга мүмкүнчүлүктөрдү түздүк. Документтер боюнча айтып кетели, өнөктөштөрүбүз. Ар бир жаштар саясатында иш алып барган биздин өнөктөштөрдү бул жака киргиздик, жетишкен. Bundan башка да бизде көп өнөктөштөрүбүз бар. Документтер боюнча жаштар саясатында бизде көп суроо болот, кайсы мыйзамдар менен иш алып барасыңар, кандай ченемдүүлүктөр бар. Бардыгы бул жерде бар. Бизге ичине киргенде кадимгидей эле кирип, Минюстун сайтында эле кирип, өзүңүздөр көчүрүп алууга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Кийинки интерактивдүү картага кирели. Көчүрсө болот. Waymat деп киргиздик. Бул жерге жана сиздерге жогоруда айткандай, Кыргызстан боюнча база. Бир эле жаштар борборун белгилейли. Кыргызстан боюнча карасак, ар бир жерде кайсы жерде биздин жаштар борборлорубуз бар, даректери менен көрсөтүп берет. Бирөөсүн көрсөтөлү, бирөөсүн. Бул дареги анан кимге кайрылса болот, бул жаштар борборлору. Бул сыяктуу бизде жогорку окуу жайлар, театрлар, музейлер, жаштарга кайсы инфраструктура керек болсо, ошонун бардыгын тең биз бул порталдан көрүүгө, биздин ушул көрүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар деп айткым келет. Кийинкиси. Мына 3 тилде болот. Биздин сайт 3 тилде дайыма иштейт. 3 тилде. Түшүнүктүү. Эми сиздерге кыскача 5 субсайт боюнча кыскача айтып берели. Келечек боюнча. Келечекте бул келечек платформасында болгон алкагында болгон иш-чаралардын бардыгы тең бул жакка кирип турат. Эмне багыттарды иш алып барабыз,
бул жакка түшкөн жаңылыктардын маанилүүлөрү автоматтык түрдө порталдан дагы мындай кошумча кошулуп чыгып турат. Кийинкиси биз үстүстөн көрсөтүп коелу. Сиздерге сайт ачып жаштар.info деп көрсөңүздөр, бул кенин баары менен тааныша аласыздар. Кийинкиси билим боюнча билим мындай. Кийинкиси жогорку окуу жайлар, грант, тренингтер, билимге тиешелүү болгон маалыматтарды биз алдыда бул жакка киргизебиз. Кийинкиси бул инсан, жаштар ким экенин билиш керек. Жаштарга тиешелүү маалыматтарды бул жакка киргизебиз. Ийгиликке жеткен, ошол учурда жаш муундарды, атактуу инсандардын бардыгынын тең базасы бул жерде болот. Бул жактан чыккан маалымат ошол учурда порталда дагы сөзсүз түрдө чыгып турат. Электрондук китепкана боюнча бизде көп талап болду бул боюнча. Биз маалымат издегенде көп сайттардан издеп калабыз депчи. Бул жерде бүт жанрына жараша, каласа китеп, каласа подкасттар, электрондук китептер, видеолор болгон маалыматтын баарын тең биз чоң база катары бул жакка киргизип атабыз. Жаштар бул жактан кирип өздөрүнүн каалаган маалыматтарын алып, жаштарга гана тиешелүү өсүүгө мүмкүнчүлүк боло турган биз ушул пособияларды киргизебиз. Ыктыярчылык багыт боюнча бул жакта ыктыярчы бол дегенде басыла турган болсо, анда түздөн-түз министрликте бизде толтурулат бул нерсе. Биздин чоң иш-чараларга түздөн-түз катышууга мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жаштар үчүн түзүлгөн ыктыярчылык багытта түзүлгөн биздин бир субсайтыбыз. Жалпысынан урматтуу биздин коноктор, субсайт боюнча кыскача маалыматтар ушундай. Кийинкиси биз Кыргызстанда 4 жылда бир жолу жаштарды өнүгүүсү жана бакубаттуулук жана жыгылчылыгы боюнча индекс изилдөөсүн бул жүргүздүк. 2017-жылы алгачкы жолу Кыргызстанда жүргөн. Мен кечинде бул боюнча өткөндө Босния өлкөсүнө барып келдик. Биз бул изилдөө, эл аралык изилдөөнү жүргүзгөн өлкө катары биздин коңшу өлкөлөрүбүздөн алдыда турат экенбиз. Биздин коңшуларыбыз бул изилдөөнү жүргүзө элек экен. Биз 2017-жылы жүргүзүп койгон экенбиз. Ал эми 2022-жылы биз кайсы бир индикаторлорун күчтөндүрүп, эксперттик топтор тарабынан 9 чөйрөнү алдык. 9 чөйрөнү биз 8 чөйрө болчу 2017-жылы. Биз 9-чу кылып туруп экология багытын коштук дагы изилдөөнү жүргүздүк. Изилдөөгө 1 жылдан көп убакыт кетти. Абдан Кыргызстандын ар бир булуң бурчунда жаштар изилденди. Бул 1600 бул методологиянын колдонуу менен 1640 адам катышты. Ал менен катарлаш биздин мамлекеттик статистикалык баягы мамлекеттик мекемелердин отчеттору, ошондой эле так маалыматтардын баардыгын тең киргиздик. Ортодон бир жаштар боюнча жакшы бир картина чыкты. Мына жыйынтыгы менен биз эки тилде бул изилдөөнү чыгардык. Буюрса иш-чаранын жыйынтыгында биз сиздерге таркатып беребиз. Анын сырткары ар бир багыт боюнча эки тилде биз инфографика жолу менен видео материалдар менен тартып, бул телеканалдардан буюрса жакында кетирип баштайбыз. Бул изилдөөнүн бирден бир жакшы жагы эмнеде? Биздин так гана маалыматты бербей, мына ошол кемчилик болуп атат, ошол кайсы бир жеңилдүү мүчүлүштөр болуп атат, буну оңдош үчүн мындай кылса болот деген сунуштар менен бул изилдөө жүрдү. Анда эмесе көңүлүңүздөрдө сиздерге бир ошол видео материалдардын бир жарандык катышуу